Оорuganda кайсы дуаны окуш керек? Айтып коесузбу? Чоң рахмат. Оорuganda негизи дуалардын эле эң мыктысы Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ушул баталарда айт керек. Ихдина сиротал мустақим сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин дейт. Фатиха сүрөлөрү, ошо Фатиха сүрөсү менен өзүңүз дем салып окуңуз. Фалак сүрөсү, Нас сүрөлөрү, пайгамбарыбызга да баягы сыйкырлар түшкөндө да эмне кылган? Ушул Фалак Нас сүрөлөрүн окуган. Ясин сүрөсү ошондой эле Аят-ал Курсу ушулар менен окуп адам эмне кылыш керек? Өзүнө шифа тилеш керек. Жана ошолордун катарында дагы бар. Адиятун лил мариди. Баягы ооруп жаткан адамга айтылчу дуалар. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahu رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ушул сыяктуу ишфи деп дуала анта шафи ла шифаа илля би шифаик. Мына ушул сыяктуу дуаларды сурайбыз. Инни Аллахумма инни ас'алука мин азими лутфик ва карамик деп мына ушул сыяктуу дуаларды айтсак болот. Баягыдай эң негизгиси дуа сөз түрдө арабча эмес. Эгерде арабча билбегендер болсо, ар ким өзүнүн эне тилинде бата кылган жакшы. Баягы коозоп, тизмектеп айтыш да шарт эмес. Жүрөктөн эмне чыгат? Ошол баталар менен Кудайым өзүң шифа бер, орну бердиң, шифасын да өзүң бер. Өзүңдөн башка айлабыз жок деп, анан садакаларды берип тиешелүү муктаждерлерге. Анан Кудайдан тилек кылып, анан шифасын издеш керек. Шифасын баягы изденип, аракет бизден, натыйжа Кудайдан деген ишеним менен аракетти жасай беребиз. Ошон үчүн Имам Шафии айтып атпайбы? Илмул фикх лил адиян, илмут тибб лил абдан. Шариат илими, фикх илими бул шариат үчүн, шариатты кармап турган, ар жака бер жака мындай былкылдатпастан бир тартипте алымча кошумчасы жок. Алла Тааланын өкүмү, мындайча айтканда ислам дининин өкүмү, шариат бул бардыгы эмне менен фикх илими менен кармалат. Мына ошол сыяктуу дененин илими бул эмне деген? Дененин медицина деген Имам Шафии. Ошондуктан адам ооруп калса сөз түрдө өзүнүн ээсине кайсы жери оорубаса ошонун ким адис, ошолордон барып сураш керек, ошолордон барып билип алыш керек. Анан ошо менен алектенип, анан сакайууга, айыгууга аракет жасаш керек. Натыйжаны Кудайга тыштап коюп